УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин жардамчысы Өткүрбек Рахманов Фейсбуктагы баракчасы аркылуу Ташиевдин айылдар тууралуу айтканы боюнча сын материал чыгарган. Видеого лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочону баса кетиңиздер. Акыркы жаңылыктар сиздер менен. Клуб басылмасына жооп берди. Анын айтымында клуб сайтында Камчыбек Ташиевдин сөзүн атайлап бурмалоо, анын арты менен каралуу аракети көрүлгөнүн. Ал адам укуктарын сыйлоочулар Камчыбек Ташиевдин Сузак районундагы жаңыдан курулуп баштаган төрөт үйүнө капсула салуу аземинде кыз келиндерибизди, эже карындаштарыбызды, эне апаларыбызды сыйлашыбыз керек. Ошондо гана күчтүү мамлекетке айланабыз деген тариздеги сөзүндө кыздарды инкубатор катары сыпаттады, төрөгөн кыздарды басмырлады деген өңүттө жарыялап талдап беришти. Бул албетте сөздүн маани магызын түздөн-түз бурмалоо жана жеке кызыкчылыктары. Бул учурда Камчыбек Ташиевди каралуу кызыкчылыгы даана байкалып турат. Коомчулукта терс пикир жаратуу аракети катары бааланат. Камчыбек Ташиевдин сүйлөгөн сөзүн дагы бир ирет жакшылап угуп, кайсыл жерде төрөгөн гана кыз келиндерди сыйлап, төрөгөндөрдү кордошубуз керек дегенин таап көрүңүздөр. Клуб сайтынын бул жоругу даана калп жана маалыматты манипуляциялоо экенин, бул үчүн жоопкерчилик каралганын унутпоого чакырабыз деп жазып, Ташиевдин сөзүнүн видеосу менен бөлүшкөн. Энени сыйлап, апаны сыйласак, энени сыйласак, эжени карындашты сыйласак, келиндерибизди сыйласак, ошолорду кор кылбасак, эртең биздин мамлекетибизди бага турган, коргой турган, мамлекетибизди жакшы турмуш жеткизе турган уул кыздарыбызды төрөйт. Мына ошону эстен чыгарбаңыздар. Келинди кордоп, кызды кыйнап, апаны карабай, эч качан жакшылыкка жетпейбиз. Жакшылыкка жетүүнүн, жакшы жыргал жашоонун, күчтүү мамлекет болуунун бирден бир себеби аял кишиге кылган мамиле. Аял кишиге кылган биздин ушу эркектердин мамилебиз. Ушуга чейин көбүбүз түшүнбөй жүрдүк, көбүбүз билбей жүрдүк. Билсек дагы көңүл бурбай жүрдүк. Же болбосо бул аял киши да деп мындай бир кол шилтеп койгон күндөрүбүз болуп атты. Эми ушул мамилени биз өзгөртөйлү туугандар. Мамилени өзгөртөйлү. Мамилени өзгөртүп, аялдарыбызды кадыр барктуу кылып, аялдарыбызды ушундай бир жакшы жашоого жетелесин. Бизге жакшы уул кыздарды төрө берсин. Балдар, аялдарыбыз, келиндерибиз, кыздарыбыз. Мына ошондон анан биз аксакал болгондо, мына аксакалдарыбыз, аталарыбыз коркпой, үркпөй үйдө олтурушат. Жакшы балдарым бар, мамлекетти коргойт, сактайт, коргойт. Эртең жакшы турмуш алып келет деп ишене турган болуп калат. Ошон үчүн ушул жагынан мен эми биздин эркектерге бир аз айтып койдум. Түшүнгөндөр түшүндү, түшүнбөгөндөр эми мындан ары түшүнүп калат деген ойдомун.